Саламатсыздарбы? Кайрадан өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Бүгүн биздин студиябызда конокто президенттикке талапкер экономист Кубан Чороев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Кубан мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Биз бүгүн ушу президенттикке өз талапкерлерин койгон талапкерлерден жана инсандардан чакырып, бүгүн өлкөдө болуп жаткан саясий абалга баа берүү жана маани берүү. Сиздин оюңузча бүгүнкү күндө биздин өлкөдө саясий абал кандай? Саламатчылык. Менин оюмча бүгүн Кыргызстанда өтө кызыктуу саясий абал келди десек болот. Анткени президенттик шайлоонун жыйынтыктары кандай болот? Бул Кыргызстандын ар бир шайлоочусуна кызыктуу. Андан кийин бүгүнкү күндө ар кандай күчтөрдөн куралган саясий күчтөр бар. Ошол эле убакта ар кандай идеологиялык баалуулуктарды карманган саясатчылар бар. Анан ушул шайлоодо биз баягы көрөбүз го, ар бир коомдун башына ошол коомго татыктуу президент келет да. Анан канчалык деңгээлде биздин коомубуз бышып жетилди, канчалык деңгээлде коомубуз ушундай тажрыйбалуу болду. Мына ушул келечекте коомубуз тандап ала турган президенттин өңүнөн, анын төсүнөн билсек болот да. Мындан келди коомчулук кандай президентти тандап алса, ал коомчулуктун аң сезиминин өсүү деңгээли ошого жараша бааланат экен да. Туура. Андан кийинки сурообуз мына бул жерде мен сиз жөнүндө келериңиздин алдында маалымат алсам, сиз жанагы биздин улуу көчмөндөрдүн цивилизациясы жөнүндө дагы бир өзүңүздүн аралашып иштеп калган учуруңуз бар экен. Негизи эле көчмөндөрдүн цивилизациясында, көчмөндөрдүн жашоосунда кыргыздын орду кандай? Негизи кыргыздын турмушу, анын маданияты, анын болгон аң сезими бул көчмөн маданиятынан келип чыккан да. Бул көчмөн маданиятыбызда сөзгө, адамдын ар намысына, ушундай көчмөн мыйзамдарына, жасактарына өтө чоң маани, баа берилип келген да. Ошол эле убакта бул бийликти тандоодо кандай сыпаттар менен ошол падышаларды, хандарды тандаган, алар кандай сыпаттарга ээ болуш керек, ошонун баардыгы кыргыздын аң сезиминде баягы салынып келген да. Мисалга айтсак, кыргыздар үчүн бийлик деген сөз бул өзү адилеттүүлүк деген сөздүн синоними болот да. Эгерде бийликте адилеттүүлүк болсо, анда ал чыныгы бийлик болуп эсептелет да. Эгерде бийликтен адилеттүүлүк тайган болсо, анда ал бийлик бир гана күчкө, зордукка эле таянып калган болот да. Бул мындай бийлик көпкө жашай албайт. Ошол себептүү бизде Кыргызстарда ушундай көчмөн аң сезимибиз бар деп эсептейм да. Мен сизди мынакей жана жогоруда айтып өттүм, сизди чакырарда сиздин тарыхыңызга кайрылып кеттик эле. Бул жерде бул кыргыз санжарасын сактаса, санжара кыргызды сактайт деген жеке сизге таандык бир айтылган бир кемеңгер сөз бар экен. Ушуну коомчулукка кичине бир эме кылып бербейсизби? Мындай айтып бул жөнүндө, мунун негизи эмнеде, бул оюңуз кайсыл жактан келип чыкты? Туура, мен Кыргызстанда ушул 2006 жылдан бери кыргыздын санжарасын, тарыхын, генеалогиясын, ал эле эмес ДНК генеалогиясын да изилдеп келем да. Анан бул кыргыз санжарасын сактаса, санжара кыргызды сактайт деп айткан сөзүм бир илимий конференцияда ошол жерде айткан болчумун. Мына ошондон кийин бул баягы учкул сөз, афоризм, мындай лакап сөз катары калып калды да. Эми бунун өтө терең мааниси бар да. Анткени себеби биз тарыхыбызды, биз өзүбүздүн санжырабызды билбесек, кыргыздын тарыхы санжыра менен байланышкан да. Мен бүгүнкү күндө чоң бир илимий ачылыштарды жазатында бул кыргыздарга тийиштүү.
анын санжырасын боюнча бүгүнкү күндөгү илим тастыктагандай кыргыздардын басымдуу бөлүгү 2200 жыл мурун жашаган эркек адамдын урпактары деген ачылыш болду да. Буну бардык генеалогияны, ДНКны изилдеп жүргөн белгилүү Орусиянын жана генетик окумуштуулар ачык эле тастыктай алат да. Анткени бүгүнкү күндө ошол ДНК илими ошону тактай алат. Көп жыл илгерки жана улуу эл деген сөздүн аныктамасы бар экен да. Ошол туура, анткен себеби биз жанагыл сөз түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз деген. Бул кыргыз эли ушундай көчмөн турмушту башынан өткөрүп жүрүп, канча деген нерселерди башынан өткөрүп, улам бир учурда эпидемиялардан кырылып, бир учурларда согуштардан кырылып, мына ошондой башынан оор турмушту өткөрүп жүрүп, бирде азайып, кайра бир атадан көбөйүп ушинтип келген эл экенибизди бул илимий тарыхтагы тастыктап атат да. Тастыктап берди. Мен түшүнүгүм боюнча санжыра дегенде бул жанагы урууларды талдоо деген түшүнүк бар да менде. Мисалы үчүн сиз деген кимдин, белгилүү адамдардын кимдин уруусу ким экенин, каяктан чыкканын тактап айтып бере аласыз. Мисалга алсак, бүгүнкү күндө СДПК партиясы кандидатурасын көрсөтүп жаткан Сооронбай Шариповичтин санжыра боюнча бул киши кайдан келген, мунун ата тээги ким болгон жөнүндө айтып бере аласызбы? Эми мен негизи жалпы кыргыздардын урууларынын таралышы жөнүндө анан анча мынча биздин мисалы сол канат, оң канатыбыз, ичкилик журтубуз каяктан чыкканын мындай изилдеп так айта алам да. Ал эми бир конкреттүү бир адамга тиешелүү урукту изилдеш үчүн ал деген ошол уруунун ичиндеги баягы санжыраны сүрүштүрүп жүргөн адамдардан сураш керек да. Мен бүгүнкү күндө мисалы ал кишинин санжырасын сүрүштүргөн эмесмин да негизиненчи. Ал эми жалпысынан айтканда бизде кыргыздар эки чоң канаттан турат да. Бул нерсени көбү билбейт да, баягы бардыгы ойлошот бул оң, сол, анан ичкилик депчи. Негизинен бүгүнкү күндө ичкилик канатына кирген уруулардын бардыгы кыргыздын байыркы чоң сол канатын түзгөн. Ал эми бүгүнкү күндө оң, анан сол канат деп жүргөн элдер бүгүнкү күндө алар байыркы оң канаттын түзгөн да. Мен жана айтып кеткен сыяктуу эле бул ичкилик журтундагы бул урууларында мисалы Кыпчак, Найман, Тейит, Бостон, Кыдырша, Абат, Оргу, Каңды деген мына ушул сыяктуу ичкилик уруулар бул кыргыздын байыркы сол канаты да. Ошондо биз оң канат менен сол канат 2200 жылда барып бир атага кошулган эл болобуз да. Биз буну өтө терең түшүнүшүбүз керек. Мен ушу санжыраны дагы, ДНК генеалогияны дагы изилдеп жүрүп, бул илимий мындай тастыктамага келдим да. Экинчиден, ушу жакында, ушу күз айларында менин Ала кыргыз тарыхы деген жаңы китебимди чыгарган жатам. Ошол китепте кыргыздар 4,5 жыл мурун каерде жашаган, кайсы эл болгон, 2,5–3 жыл мурун какта жашаган, кандай эл болгон, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү кайсы элдер менен кандай генетикалык байланыштарыбыз бар. Мына ошол китепте бардыгы мындай талдап жазылат да. Жазылып чыккан, Дагы бир суроом, ушул президенттикке өз талапкерлигиңизди коюп жатып, өлкөнү кандай башкаруу керек, же болбосо эмне үчүн, эмне максат менен ушул талапкерликке бардыңыз? Ар бир кыргыздын жигити бир аманат менен төрөлөт да. Бул аманат өзүнүн өмүрүн ушул элине бир жакшылык жасап кетүү, ушул тарыхка бир жакшы из калтырып кетсем деп. Мен 16 жыл ушул экономика тармагында жалаң изилдөөнүн үстүндө жүрдүм. Кыргызстандын экономикасын изилдеп, өзгөчө бул банк акча системасын. Анан бүгүнкү күндө мен түшүнүп атам да, бир нерсени түшүнүп атам.
Биз эгерде ушул бойдон эле кете бере турган болсок, анда бул 18-19, 20 жылдар экономикабызда өтө мындай чоң кризистүү абалдар болот да. Анан быйыл күзүндө шайлап алган президентти чоң бир сыноо күтүп турат да, ушул эмеде баягы президенттик сроктун аягына чейин дагы отурбай калышы мүмкүн дегенчи. Анткени себеби чынында социалдык экономикалык абал өтө оор болот. Мына ошол абалдан ошого келтирбей, ушул абалдан татыктуу чыгып, өнүгүү жолуна чыгыш үчүн мен атайын процент жана сүткорлук жок, акыйкат экономика деген программамды иштеп чыктым. Мен ошол программаны мени бүгүнкү күндө шайлоонун жыйынтыктары кызыктырбайт. Мени кызыктырган нерсе ошол программамды Кыргызстандын ар бир жаранын жүрөгүнө жана аң сезимине жеткирүү. Бул менин бирден бир максатым деп эсептейм да. Ал эми бийликти болсо Кудай берет. Кудай өзү сүйгөн пендесине өзү берет да. Ошо мен жанагы айткан сыяктуу коом канчалык кандай инсанга татыктуу болсо ошону Кудай өзү берет да. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Ушундай биз жакшы нерселерди бир эле адам ушул коомдун жакшы жакка өзгөрүп кетишине дагы себепкер болот да. Анан мен ойлойм, ушул программам абдан прогрессивдүү, эң күчтүү программалардын бири. Мен ошону кыргыз элиме жеткиришим керек. Бул менин бирден бир ушул 16 жылдан бери дайындап келген ушул программамды жеткиришим керек. Буну мен өзүмдүн жеке ыйык парызым деп эсептейм да. Ошо президентке талапкерлигиңизди коюу менен бирге ушул программаңызды элге жеткирүү деген максат менен баратасыз, Туура. Бул нерсени деген президент болбой туруп эле, ошол жака талапкерликти койбой туруп эле башка жол менен жеткирүүгө болбойт беле? Мен башка жол менен 2 жылдан бери аракет кылып көрдүм. 2 жолу, 3 жолу элдик жыйын өткөрдүк. Ушул Кожомкул сарайына 2,5 миңден ашуун кишилерди чогултуп, резолюцияларды кабыл алып, ушул өкмөткө, улуттук банкка, президентке чейин жолдодук резолюцияларды. Бирок мындан эч кандай жыйынтык чыкпай койду да. Ошол себептүү мен ойлоп атам, эгерде баягы лидер катары ар бир лидер бир 3 сапатка ээ болуш керек да. Ал лидердин бир идеясы болуш керек. Ал лидердин артында аздырбы, көптүрбү ошол идеяны бөлүшкөн эли болуш керек. Анан эң башкы сапат ошол өзүнүн идеясын өзүнүн жерине, элине, мамлекетине ишке ашырыш керек да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө менде идея бар, артымда аздырбы, көптүрбү колдоочуларым бар. Анан үчүнчү ушул максатым, ушул идеяны ишке ашырышым керек. Буну бир гана президент болгу менен ашырууга мүмкүнчүлүк бар да. Маегиңизге чоң рахмат, Кубан мырза, абдан кызыктуу экен. Чындыгында эле сиз айтып отурган кээ бир сөздөрдүн маңызын талдап чыкканда, бул бүгүн биздин кыргыз элине өтө керектүү нерселердин бири экенине көзүм жетет. Эгер мындан ары дагы ушу бир кызыктуу айта турган нерселериңиз болсо, биздин студияга келип турабыз. Рахмат сиздерге, чакырганыңыздарга өтө терең рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге президенттикке талапкер экономист Кубан Чороев маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду.